Салам радиосунда жаңылыктар. Арыбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Рупейил Ашур кызы тааныштырам. Лейлекте 23 баш койду 305 миң сомго содалашып, акчасын бербей жүргөн 37 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Милициянын маалыматында кармалган жарандын үстүнөн 23 баш коюн саткан адам 2023-жылдын октябрь айынан бери акчасын бербей качып жүргөндүгүн айтып, арызы менен кайрылган. Бул арыз жазык кодексинин алдамчылык беренеси менен катталып, сотко чейинки тергөө иштери башталды. Учурда тергөө иштери уланып жатат. Баткенде өсүмдүктөрдүн карантин лабораториясы ачылды. Бүгүн 9 февралда Баткен шаарында Баткен өсүмдүктөр карантин лабораториясы курулуп, пайдаланууга берилди. Бул тууралуу облустук бийликтен билдиришти. Мекеменин ачылуу аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев катышты. Аталган мекеме аймакта зыянкечтерди, илдеттерди жана отоо чөптөрдү аныктоо жана алдын алуу максатында курулган. Бул лаборатория экспортко чыгуучу айыл чарба продукцияларына лабораториялык изилдөө жүргүзөт. Ал эми ишкерлер продукцияларын жеринде лабораториялык аныктоо иштерин жүргүзүү менен экспортко сертификат алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү деп белгиленет маалыматта. Баткен шаарындагы базарда иретсиз соода саттык кылган соодагерлерге эскертүүлөр берилип, жөө жүргүнчү жана автоунаалардын жүрүүсүнө тоскоолдук жаратпоосу эскертилди. Бул тууралуу шаардык бийликтен кабарланды. Ага ылайык аталган рейд күн сайын уланат. Ошондой эле мыйзамга баш ийбей, өз билемдик менен каалаган жерде соода саттык кылган жарандарга мэрия жана шаардык милиция тарабынан айып пул салынат. Негизинен соодагерлер дүкөн жанына кошумча орундук жасап, жөө жүргүнчүлөргө тоскоолдук жаратып келет. Ошондой эле автоунаалардын тыгынын пайда кылууга да себепчи болушат деп жазылат маалыматта. Адамжай районунун Өрүкзар айылында эт сүт багытындагы фермердик чарбасында 31 баш ири мүйүздүү бодо мал багылып, күнүнө 600 литр сүт алынууда. Бул тууралуу облустук бийликтен билдиришти. Маалыматка ылайык, фермада Чехиядан алынып келинген Симменталский Монбельярд породасындагы ири мүйүздүү бодо мал багылат. Бул ферманы ачууга фермер Мурзакарим Ботобеков $110 миң инвестиция салган. Мындан 4 ай мурда алынып келинген уйлар баары төлдөп, жалпы саны 60ка жетти. 2024-жылдын май айында дагы 30 баш мал алып келүү пландалган. Фермердик чарба алдыда сүттү кайра иштетүүчү ишкана ачуунун үстүндө иш алып барууда. Чарбада 7 киши жумуш орду менен камсыз болгон. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.